Жайнагүлдөн жакында 20 августта турмушка чыгам. Күйөө балаңар Фрунзеде чоң жерде иштейт. Жакында өзүм да барып учурашып кетем деген кат келгенден бери Сагалдын үй бүлөсүнүн түн уйкусу бузулду. Алардын кызы бул маалда жоодарга айтылган жаман кептен улам эки анжы болуп тойдон баш тартсамбы деп жүргөнүн булар билишкен жок. Жакшылык жакында болот деп сүйүнүп жатышкан маал эле. Кызы Катка андан тышкары Ташкентке окууга өткөнүн, болочок жары да аны менен чогуу барып Ташкентте иштей турганын жазган. Бул катты сабаты жоюлган Эргештин баласын атайын чакыртып келип окуткандан кийин барбалаңдап Сагалы кубанды. Күйөө балам менен Ташкентке чогуу барса барсын деп кубанычы ичине сыйбай жатты. Муну уккандан кийин улар бүбү колхоздон катып алган бир аз жүндү алып чыгып, Айымкүл экөөлөп сабап жууп, жууркан төшөк каптаганга киришти. Кереги ташка тийгир, мындайда баягы күчү ашып ташкан бурмаштын дагы жоголуп кеткенин карабайсыңбы деп коет улар бүбү. Ал болсо нары бери кылып жүндү сабап жууп 10-20 жуурканды бат эле каптап салат эле. Бурмаштын кайнатасы Сарыбай молдо катуу ооруп, жайдын башынан бери эле ошол жакта абысынына жардамдашып жүргөн. Ал эми абысыны болсо жаңы эле 10-баласын көз жарган эле. Бала кетиңди алайын, анча эмне окуусун бүтүп бүтпөй турмушка узаганы жатат. Шырдагы да али бүт эле келе деп кейип жатты ичинен улар бүбү. Мурдараак айтып койсо го, отуруп туруп шырып салат элек. Ак кийизин боекко салып даярдап, ал тургай оюусун оюп, кыюусун кыйып, ары чолодо жөрмөп жаткан. Буга чейин кубадан капталган жууркандары менен кооз чырдактарын колхозго эки боз үйүн өткөргөндө кошо алып кетишкендигине эмдигиче ичи ооруйт. Кайсы бирине үлгүрөм? Кудалар кайсы тараптан болот экен? Жазбай коюптур го деп ойлонуп жатты ал ичинен. Бол, күндүн ысыгы өтүп кете электе жүндү сабап салалы деген улар бүбү бүгүн башына ак жоолугун салынып, узун жеңдүү чыт көйнөгүн билегине чейин түрүп таштап, күнгө күйүп ысыса да болбой, талпактын үстүндөгү кара койдун жүнүн сабап жатты. Сабоо зып-зып деп чабылган сайын Айымкүл да көңүлөшүнөн калбай жарышып, эки аял тиричиликтин камылгасына кызуу киришкен болчу. Ошол тушта бешим намазын үйгө кирип жашын окуп чыккан Сагалга кыйкырып калды. Ай абышка, ал дагы кыргоолдун жүнүн жулуп казанга салсаң боло. Бизди эмне, ачкадан өлтүрөйүн деп жатасыңбы? Сагалы намазын жашын окуп жатканында да себеби бар эле. Ачык окуса динге каршы саясат катуу жүрүп жаткан кез, кармап кетиши мүмкүн эле. Кудай бетин салбаам. Кудай жок деп чакчыңдап, улуу кичүүнү сыйлабаган, дин бул элдин башын айланткан апийим деп бир нерсе десең эле оозуңду жап кылган комсомолмун деген жаштар көбөйдү. Сагалы ал күнү ороосуна бир аз буудай салып алайын деп бригадирден суранып үйдө калган. Улар бүбү менен Айымкүл жүн сабагандан колу бошобой жатканын көрүп, айласы жок таң атпай бадалдардын арасына салган кыл тузагынан түшүп калган эки кыргоолду тазалап кирди. Өзүнүн дагы өзөгү карарып, оозуна кара суу келип жатты. Баягыдай жылкынын чучугун кыя кесип жеп, анан курсагы тойгон кезде сөөмөйү менен чоң табактын бетине аны кесимдерин ары бери атып ойноп калган күндөр бүткөн. Ачарчылак уламдан улам элди кыса баштаган кез. Дагы жакшы, күз берекеси төгүлүп, талаада буудай ыңкып бышып, элдин наны кенен болуп калды. Бирок эт кылып сойгонго малы жок. Кыргыз эти жок, чыдачу эле. Сагалы тузак куруп, айылдын жогору жагындагы токойлуу жерден кекилик, кыргоол же коен кармап келгенди үйрөндү. Мунусу үчүн эч ким аны азыр айыптай койбостур. Талаанын жапайы жаныбарын кармап жатасың деп эч ким үстүнөн арыз бере койбостур. Ушинтип Сагалы кыргоолдорду тазалап салып, очокко от жагып, казанга салып, оттуу жай жагып, былкылдатып кайнатып кирди. Тула бою ысык күнгө талыкшып, күнүмдүк жашоосуна маркайып, ичинен бир пенделик шүгүрчүлүгүн келтирип жаткан ирмем эле. Очоктун табы бетине уруп, казандын капкагынын астына чыккан бууну карап отуруп, ушул тынчтык бузулбаса экен, деп ичинен тиледи. Тигине байбичеси менен токол ынтымакташып, кызынын тоюна да жууркан капташ үчүн жүн сабап жатышат. Уулдары чоңоюп келе жатат. Жалгыз эрке кызы көз мончогундай көргөн Жайнагүлдү Фрунзедеги окуусун бүтүп, эми турмушка чыгам деп, андан ары Ташкентке кетем деп турат. Кагылайын каралдым, кара көзүм Жайнагүлүм, деп атанын ичи элжирей берди. Садагаң болоюн десе, эми Фрунзеден дагы чоң калаага барып окуусун улантат. Ата бабам өмүр көрбөгөн жерлерди кызым билимин аркасы менен кыдырат, деп ойлоду Сагалы очоктун оозунда олтуруп алып. Жайнагүлдү ал ушунчалык жакшы көрчү.
Бала көрбөй жүрүп тапкан наристеси болгондуктанбы же кыз бала болуп эрке чоңоюп алгандыктанбы өзү деле билбейт. Бирок эл арасында айтылгандай, атанын мээрими түшкөн кыз бактылуу болбой калат деген ырым сөздү эстеп коюп, өз балама өзүмдүн көзүм тийбесин, таалай тайкы болуп калбасын деп анысын билгизбегенге аракет кылат. Ушул кыз төрөлгөндө кыш чилдеси эле. Кар бурганактап жаап, анын калыңдыгы аттын капталына жетейин деп турган күн эле. Атасы Нарбоз бийдин анда көзү тирүү болчу. Сагалы атынын таноосунан чыккан боону боркуратып барып, 40 жылкылуу болгонун сүйүнчүлөгөн. Ошондо төрүндө кадырлуу отурган бий атасы бата берип, неберем чоң энесиндей өрөөнгө аты чыккан сулуу, тайэнесиндей болуп эл жакшылары менен жыйынга катышкан акылдуу, нарктуу кыз болсун. Аршы кенен, акылы терең, басар жолу узак, башкалар караган сайын көз тойбогон сүйкүмдүү, жайнаган жан болсун. Атын Жайнагүл кой деп бата берген эле. Чоң атасынын батасы тийдиби же башкаданбы, кызы билим дегенде ак эткенден так эткен акылдуу, сулуу кыз болду. Рас, малын калтырбай колхозго өткөрүп берди, бирок бул заманда тынч жашоосуна шарт түзүлүп калды. Малына тырышып олтура бергендер өйүз бүйүздөгү айылдардан кулакка айдалып жаткандыгын көп эле көрүп жатам, деп ойлоду Сагалы. Анан эт бышкыча деп ороону көздөй басты. Анын оозундагы оор жыгач капкакты жылдырып жатып ичинен ушул буудайды сактап алсак, кыштан аман чыгабыз, деп күбөрөндү. Дал ошол маалда анын короосуна тапанчасын асынган, өңү кара сур, узун бойлуу тартайган ак бала деген милиция жанына 2 жас оолун ээрчитип келип калды. Анын артындагы жас оолдордун колундагы трохлинейка мылтыктары сороюп көзгө жаман көрүндү. Сагалынын жүрөгү шуу этти. Аларды көрүп, улар биби колундагы жүн сабап жаткан сабоосун түшүрүп жиберди. Жас оолдордун бири үнсүз сөзсүз аттан түшүп, эшик алдында турган теңине чейин буудай салынган каптарды соройтуп асынган мылтыгын колуна алып, анын түп жагы менен сайгылап кирди. Сагалы аларды карай басты. Амансыңарбы айланайын ак бала? Келиптирсиң, эмне жумушуң бар бул жерде? Деди ак баланы тааныгандыктан. Алейки салейки, аксакал. Биз менен суракка жүрүңүз, деди үнү өктөм чыккан ак бала аттан түшпөй туруп чак чырыла сүйлөп. Сагалынын жүрөгү зырп этип, оюна баягы карагайдын түбүнө катып койгон казынасы түштү. Балам, эмне сурак? Же бир туура эмес иш кылсам? Деди Сагалы кабагын жыйрып. Сагалы Нарбоз уулу, бизге арыз түштү. Анда 10 топоз, 20 койду жана 10 жылкыны колхозго өткөрүп бербей катып койгон, деп жазылыптыр. Ал ичинен деп жеңилдей түштү. Эң негизгиси катылган казына тууралуу сөз жок экен. Топоз эле болсо кутулармын деп ойлоду. Чырагым ак бала, акыркы улагыма чейин былтыр колхоз түзүлүп жатканда өткөрүп берген элем. 10 топозду катып калган эмесмин, жалган эле жалаа жаап жатышат. Аны билбейбиз, арызда ошондой жазылып турат, деди ак бала атын ойдолото. Сөздү көп узатпай, биз менен жүрүңүз. Кирип тамак ичкиле, эт бышып калды. Эл ач кол турса эт жеп гана жыргап жаткан экенсиз да, деди аныке кээрлик сүйлөгөн ак бала. Балам, эл катары эле жарма ичип, 1-2 кыргоолду балдарга даам болсун деп казанга салдырган элем. Көрүп турбайсыңбы, короомдо бир туяк малым калган жок, деди Сагалы. Кыргоолбу же топоздун этиби? Аны тергөөдөн билебиз. Азыр заман башка, Сагалы аксакал. Элде ачарчылык болуп атса, сиз кыргоолдун да болсо этин жеп отурганыңыз кылмыш. Жүрүңүз. Эмненин этин жеп жатканыңызды ГПУнун өкүлү менен сүйлөшкөндө айтып бересиз. Улар биби колундагы сабоосун кучактаган бойдон жүрөгү кабынан чыга тургандай коркуп Сагалыны карап калды. Анын көздөрүндө коркууну көрүп, Сагалы сыр бербеди. Эркек башы менен алсыздыгын көрсөткүсү келбеди. Бул жала эле. Байбиче, тынч олтуруп тиричилигиңерди кыла бергиле, деди анан бакылдап сүйлөгөн болуп. Ошентип жас оолдорду ээрчип колхоздун конторасына келди. Оторбай үстөлдүн төрүндө чак чырылып олтурган экен. Анын жанында ГПУнун жайкы ак көйнөгүн кийген, өңү өт ичкендей кумсарып, олтурган үстөлү менен кошо биригип калгандай керсейген жигит олтуруптур. Сагалы кирери менен эле ал аяң буянга келбей эле аны тик тургузуп коюп, алдындагы кагаздарды окуй баштады. Сагалы Нарбоз уулу 1929 жылдын 4 февралындагы Кыргыз АССРнын Бактын токтомуна ылайык
Сен айылды коллективдештирүүгө жолтоо болгон мүлктүк таасири күчтүү бай манап катары тизмеге илиндиң. 1930 жылдын 15 августундагы токтомдун негизинде сен кулак болуп табылдың. 10 топоз, 20 койду жана 10 жылкыны колхозго өткөрүп бербей катып койгонуң үчүн тройканын чечими менен 10 жылдык мөөнөткө Сибирге айдаласың, деди ал кагазды окуп жатканы же өз сөзү менен сүйлөп жатканы белгисиз. Сагалынын башы тегеренип, өңү менен түшүн ажырата албай туруп калды. Бир аздан кийин эсин жийип, актанууга өттү. Ой айланайын, оторбай. Болгон малымды түгү калбай сага бергенимди эстечи. Ага кошумча 2 боз үйдү колхозго деп өткөрүп берип, сен акты жазбадың беле? Сен анда катчы эмес белең. Мурун катка минер тойчубектин тушунда баарын өз колуң менен акты менен өткөрүп албадың беле? Деди Сагалы аптыга сүйлөп. Оторбай ГПУнун өкүлүнүн көзүнчө бул дагы башка нерселерди айтып салбасын деп чоочулап отурган ордунан ылдам туруп келип, колундагы бир барак кагазды бетине такап, шилекейин чачырата, мына мурдагы малыңды баккан Искендер чабаның өз колу менен жазган арыз. Муну кандай таанып кетесиң? Мал салыңды бергениңди билбейм. Сенин үстүңдөн манаптын тукуму, бай манап колхозго 10 топозду, 20 койду жана 10 жылкыны бербей катып койгон деп арыз түштү. Манаптардын баары азыр кулакка айдалып жатат. Мыйзам ушундай, деди зиркилдеп. Сагал уккан кулагын ишенбей турду. Айланайын Искендер, бул эмне кылганың? Малымды бактырып жүргөндө өз колу менен акысын ашыгы менен берип, улам бир балаң төрөлгөн сайын бирден кой сүйүнчүгө деп берчү элем го, деп ичинен кан өттү. Жакшылыкка жамандык кылган заман болгонуна жүрөгү сыздады. ГПУнун өкүлү жай гана ордунан туруп Акбалага буйрук берди. Алып барып камап салгыла. Биз башка айылдардан да кулактарды чогултканга чейин камап тургула. Качып кетпесин. Камачу жер жок, деди Акбала ГПУнун өкүлүнө калта арай сүрдөп. Бар, деди Оторбай өкүлдүн көзүн карап, бөйпөңдөп жагынып. Ат сарай бар го, ошол жерге камагыла, деди Оторбай жаны чыга жаздап, көздөрүн чекчейтип. Эки жасоол Сагалыны жулкулдатып жетелеп келип, өзү мурда колхоздун аттарын багып жүргөн ат сарайга киргизип, сыртынан колпу салып коюшту. 2 күн бою ошол жерде ачка, суусуз камалып турду. 3-чү күнү жасоол келип эшикти ачты. Үй бүлөңдү көчүрүп жатат. Барып, жолго керектүү кийим кечеңди ал. Үйүнө келсе баары апырык-сапырык болуп чачылган. Жасоолор үйдү тинтип баалуу буюм издеп чатышкан көрүнөт. Аялы Улар бөбү жана Токолу Айымкүл үйдүн бурчунда ыйлап отуруштур. Алардын жанында мурундарын шуу тартып, уулдары Кубат менен Баатыр шүмүрөйөт. Атасын көрүп кубана чуркап келишип, мойнунан кучактап калышты. Апа, атам келди. Кулак айдалат экенбиз абышка, камнып тургула деп жаңы эле келип кетишти жасоолдор. Эми ушинтип карыган кезде бөтөн жерде өлүп, туулган жердин топурагы буйрубай калабы, деп бышактап Улар бөбө аны карап ыйлап жиберди. Өлгөнүңдү кое турчу сен. Эч ким камынган жок тиги дүйнөгө. Байбичесине ушинтип бурк этип алган Сагалы сыртка чыгып, сендиректей буудай куя турган ороосун көздөй басты. Кече эле күнгө жайып кургатып жаткан биртке буудайын алып кетишиптир. Ороосу аңгырайып турат. Ошо маалда Акбала жанына 2 жасоолду коштоп, ушул айылдагы комсомолбуз деген 5-6 жигитти ээрчитип келип калды. Жолго керектүүлөрдү алдыңарбы? Кана, кеттик, деди Акбала. Каяка барабыз? Деди Сагалы эсине келе албай. Фрунзеге барасыңар, ал жерден кайсы тарапка айдаларыңар чечилет, деди ал шаштырып. Үймө колпу салсамбы деген ой менен үйүнө карап басты. Ошо маалда Акбала: Ай аксакал, тезирээк арабага олтур. Сенин шалдыраган жаман тамаңды, эски буюмдарыңдын кимге кереги бар? Болбосо азыр камчылап салам, деп опурулду. Сагалы 1-2 куржунга салган жүктөрү менен 2 аялын, уулдарын алып арабага отуруп жөнөп калды. Колхоздун конторасынын алдында киши көп. Алардын арасында өзү тааныган 1-2 айылдашы, анан Жоошбайдын атасы Сарыбай молдо үй бүлөсү, бала чакасы менен бар экен. Жоошбайдан кийинки уулу Абубакир 10 баласы менен арабада отурат. Абубакирдин кичүү баласы жаңы эле төрөлгөн эле. Сарыбай молдону ооруп жатканына карабай, төшөктө жаткан жеринен салып чыгышыптыр. Арабага төшөлгөн самандын үстүндө ысыкта онтоп башын көтөрө албай, абышка соолуп жатты.
Мырзалы менен анын жубайы Дарика ырас эле балдары менен кеминге жол салганга кетип калган турбайбы? Болбосо мен кулакка тартылганда бечара анем да чогуу кармалып Кыршыберге айдалмак турбайбы? Деп ойлоду ичинен Сагалы. Бурмаш аларды көрө сала, силер да баратасыңарбы деп жетип келип учурашып, ыйлап сыктап кирди. 2 күн мурда көргөн керсейген ГПУнун өкүлү аларга карап: "Жетишет, ыйлаганыңарды токтоткула. Тирүү калганыңарга сүйүнгүлө", деди. Ошентип кулакка тартылгандар кечки угумга арабалар менен самсып балыкчыга карай жолго чыгышты. Таң атканда өздөрүнө окшоп ар кайсы айылдан сүргүнгө бара жаткан ондогон үй бүлөлөргө кошулушту. Сагал улам кеңшеңдеп ыйлап, жоолугунун учу менен көз жашын сүртүп бара жаткан улар бөбүнө соороткон болуп коет. Болду, ыйлаба. Көп менен көргөн улуу той. Биз эле жалгыз эмес экенбиз. Карачы. Бирок ичинен Жайнагүлүм кантет. Ал дагы кулактын кыз деп айдалып кетпейби деп санаасы тынчыган жок. Арабалардын биринде арак чырай, ак матадан көйнөк кийген жаш жигит колуна комузун алып ырдап жиберди. Өкмөт алды малыңды, көп эле төктү зарыңды. Эч кылмышың жок турса, кулак кылды баарыңды. Анын ырдаганын уккан жасоолдордун бири көзүн чанагынан чыккандай чакчайтып, "Жап оозуңду, акмак!" деп жетип келип, жигитти камчылап, бешатар мылтыгын башына такап, колунан комузун тартып алды. "Дагы ушинтип бир үн катсаң, турган жериңен ит аткандай атып таштайм", деп кекетти. Комузун ошол тушта жаткан чоң ташка бир чапты. Комуз экиге бөлүнүп, кылдары акыркы ирет кылдырап барып чачылып жатып калды. Жигит көзүн чылк жумуп ийди. Кулак деп аталгандардын жоонтобу баштарын шылкыйта, аялдары жол бою ыйлап, эркектери ойго батып, күндүн ысыгына сызгырылып баратышты. Алардын сапары алгач балыкчыга, андан бери карай Фрунзеге уланмак. Урматтуу угарман, сиз Гүлнара Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынын 10 топоздун куну деген 39 бөлүмү менен тааныштыңыз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Чыгарманын Закым коштогон күндөр деп аталган 1 бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.